Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган эфирде күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу, саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылышыбыз Жогорку Кеңештин депутаты болуу үчүн дипломдун кереги жок. Тагыраагы айтканда, кече жакында эле жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Аны Жанар Акаев, Нурланбек Шакиев, Улукбек Оморов, Дастан Бекешев жана Сейит Атамбаев менен Барлем Маматалиев сунуштады. Ал мыйзам долбоорунун алкагында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билим болуу керек деген норманы, буга чейинки норманы алып салуу сунушталган. 2021 жылы депутаттык шайлоо алдында дал ушундай норма кирген. Анда депутат болуу үчүн талапкердин сөзсүз түрдө жогорку билими болуш керек, тагыра диплому болуш керек деген норма кирген. Бул үчүн бул норма Конституцияга дагы каршы келип калар. Конституциянын 24-беренесинин 3-чү пунктуна каршы келип каларын буга чейин деле айтып, Феликс Кулов дагы Конституциялык сотко кайрылган жайы бар болчу. Ал эми ошол эле бүгүн дал эле ошол 24-беренесинин 3-чү пункту боюнча депутаттар жүйө келтиришип, мыйзам долбоорун сунуштап чыгышты. Бул эми канчалык деңгээлде реалдуу, канчалык деңгээлде ишке ашат жана муну коом кандай кабыл алат деген суроолор алдыда көп. Жана дагы муну диплом текшерүү маселесине дагы байланыштыргандар бар. Биз ушуну жарым сааттын алкагында сиздер менен чогуу талкуулайбыз. Талкуунун алдында кыскача видео материалыбыз бар. Ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак. Талдоо көрсөткөндөй, жогорку кесиптик билими бар адамдарга караганда чет өлкөлөрдө көп жылдан бери жүргөн жарандардын көпчүлүгүнүн жогорку кесиптик билим алууга мүмкүнчүлүгү жана убактысы жок. Ошол эле учурда алар белгилүү бир социалдык чөйрө жөнүндө түшүнүгү бар жана көптү билишет. Бүт өмүрүн спортко арнаган спортчуларды да кошууга болот. Дал ушул адамдар бардык социалдык көйгөйлөрдү ичинен түшүнүп, чечүү жолдорун билишет. Бирок көп учурда алардын үнү угулбай калат, деп жазылат маалыматтык негиздемеде. Жаңы мыйзам долбоору. Дипломсуз депутат. Жогорку Кеңештин депутаты болуу үчүн диплом керек эмес. Мындай мыйзам долбоордун демилгечилери эл өкүлдөрү Жанар Акаев, Нурлан Шакиев, Улукбек Ормонов, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев, Барлем Маматалиев. Алар Кыргызстандын бардык жарандары шайлануу укугун пайдалана албай, конституциялык укугу чектелип жатканын жүйө келтиришкен. Бул мыйзам долбоору жасалма диплом текшерүү ишине байланыштуу. Себеби буга чейин УКМК жасалма диплом ишине шектеп бир нече аткаминердин атын жарыялаган. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары да бар. Ал эми Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоо алдында жасалма диплому бар деген жүйө менен Рыскелди Момбеков сыяктуу аттуу баштуу талапкерлер шайлоодон четтет. Биз сиздер менен жарым сааттын алкагында ушу диплом маселеси боюнча талкууну Кыяс Молдокасымов агабыз жана Жолдош Турдубаев агабыз менен талкууламакчыбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга келгениңиздерге чоң рахмат. Эң эле алгачкы суроо деги эле жана жогоруда айткандай, диплому жок депутат болсок болобу? Эми бул маселе мына Конституцияны жаңы кабыл алынып аткан мезгилде да талкууланган. Ошондо бул Конституцияда ар бир жаран шайлоого дагы, шайланууга дагы укуктуу деп жазылган да. Анан кийинчерээк бир чети бир аз тартындуу, уялдуу, бул жогорку билими жок адам Жогорку Кеңешке шайлоого бара албайт деп ошондой чечимге келишкен. Эми бул Кыргызда деле билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Эми бул бир чети азыркы коомго ылайыктуу эле көрүнүш. Себеби баалуулуктар алмашып, байлар алдыга чыгып, интеллектуалдар экинчи орунга түшүп, билимсиздер алдыга озунуп, билимдүүлөр артта калган мезгилде мындай мыйзам ченемдүүлүктү күтүүгө болот. Себеби бүгүнкү күндө билим дагы, интеллектуалдык деңгээл дагы коомдо көп эсепке алынбай келе жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул маселе кайрадан каралды. Салыштырып көрөлү. Мына билими жок дарыгер элестетип көргүлө, оорулуу адамды дарылаган. Анын арты эмне менен бүтөт? Билими жок адам мектепке барып, жаш муунга сабак берип атат. Анын арты эмне менен бүтөт?
ал эми билими жок, текстти шар окуй албаган, китеп окубаган адам жогорку кеңешке келип мыйзам жазып, мамлекеттин келечегин аныктайм деген, бул мамлекеттин ушунчалык деградацияга учурашына, ошондой эле мамлекеттин алсызданышына барып мамлекеттин жок болушуна алып келет. Ошон үчүн бул маселенин өтө терең, кээделери мындай айтып атат. Билими жок туруп эле, диплому жок туруп эле, мындан 100 жылдагы мурунку мамлекеттик кызматкерлер мамлекетти башкарбады беле деп атат. Ал мезгилдеги диплому жок болгону менен алар ушунчалык изденип, өзүнүн билимин өркүндөтүп өз алдынча дипломдуу, билимдүүлөрдөн дагы жогорку деңгээлге жеткирген учур болгон. Ал учурда Кыргызстан жаңыдан мамлекет түптөлүп жаткан мезгилде жогорку билимдүүлөр дагы жок болгон. Ошон үчүн ал мезгил менен бүгүнкү күндү таптакыр салыштырып болбойт. Бүгүнкү күн бул 21-кылым коом ааламдашуу алдыга кеткен мезгилде бир эле ушу депутат ушул мамлекеттин кызыкчылыгына мыйзам кабыл алуу эмес, башка дүйнө мамлекеттери менен дагы атаандаштык күч алып аткан мезгилде билимсиз адамдар бул жерде Кыргызстанды дагы бир туңгуйкка кептейт. Мейли академик башкарган деле ушундай болбоду деп чыгып атышат. Бирок бул жерде билимдүү, мекенчил, мамлекетчил, өзү менен өзү күн сайын билимин өркүндөткөн билимдүү адам мамлекетти башкарууга аралашмайынча бул жерде мамлекет алдыга кетпейт. Мындан сырткары мамлекеттик кызматка барыш үчүн сөзсүз түрдө аскердик кызматты өтөш керек деген талап бар. Ал эми бүгүнкү күндө эми мына жогорку дипломдук бул депутаттык кызмат эң жогорку мамлекеттик кызмат катары эсептелет. Атайын мамлекеттик чин берилет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аскердик кызматка барганбы, барбаганбы, анда аныкташ керек. Иши бул жерде коомду дагы бери дегенде бир кылым артка тартып болот. Билимдүүлөр эмес, билеги жоондор мамлекетти башкарууга төргө чыгат. Бул мыйзамдын келечеги ушундай. Депутат ушул мыйзам долбоорун сунуштаган депутаттардын тизмесин жана жогоруда бир айтып өттүк. Азыр да карап көрсөк, мисалы Жанар Акаев, Нурланбек Шакиев, Улукбек Ормонов, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев, Марлен Маматалиев. Булардын баардыгы тең ушу жогорку кеңештин трибунасында ар кандай маселелерди көтөрүп, ар кандай күнүгө бир жаңылыктарды айтып турган депутаттардын бири да, мындай көзгө басар депутаттардын да бири деп айтсак болот да, айрым коомдун бир катмарындачы. Анан булардын ушундай мыйзам долбоорун сунуштоосуна эмне алып келди деп ойлойсуздар? Бул жерде демилгечилерден мисалы Жанар Акаев же Дастан Бекешев экөөнүн бири же эркелеринди ошол депутаттардан болгондо абдан жакшы болмок. Ачык жарык келмекке сүйлөшүп талкууласак. Анан Биз кечээ сөзүбүздү каралды, ошо биз буга чейин чакырдык, анан Марлен Маматалиев биринчи бакул болуп, андан бир жүйөлүү себептерин айтып келе албастан билдирип койду. Ормон Улукбек ага дагы ошондой келе албастан билдирди да. Келе калыптыр, келгенде жакшы болмок. Эми алардын жүйөсү кандай экендигин алардын атынан божомолдоп айтпай эле өзүнүн оюбузду эле айта аларымча. Бул жерде биринчиден билим менен дипломду мындай айырмасын билиш керек. Албетте диплом билим жөнүндөгү күбөлүк берип турган документ, расмий түрдө тастыктаган документ. Бирок ошо дипломдуулардын баардыгы эле билимдүү деген маселе бар да. Мына эгемендик жылдардан ошол Союз урагандан берки жылдары жогорку билимдүү деген диплом алгандардын жок дегенде жарымы, болбосо 70-80% билими чынында эле начар да, жок койсо. Керек болсо ошол ар бир сабакка үзбөй катышып, дайыма журналга белги коюлуп, ошол жерде экзамендеринде баарын чуркап жүрүп тапшырып, бир күн сабактан калбай окуп бүткөндөрдүн да көпчүлүгү чынында эле орточо эле болот билими. Азыркы эмес, Союз маалында биз окуган кезде биздин курсташтардын арасынан биз эмес, Россиядагы студенттердин көрчүбүз да деңгээли ар кандай. Ошол жарымдан көбү 3 менен 4-тун ортосунда эптеп бүтүшчү да.
Демек, ошол ал кандай билим деген да маселе бар да. Баасы кандай, анан баасынын чыныгы объективдүү жөнүнө коюлуп калганбы, ал да өзүнчө чоң маселе. Анан ошол билими андан тышкары азыр керек болсо жогорку билимдүү деген дипломду эмес, илимдин кандидаты, доктору деген даражаларды деле алып алгандардын билим жакшылап карап көрсөңүз, сүйлөгөн сөзүнөн, айткан деген кылган иштеринен Ошондо сиздин пикириңизде бул депутаттардын мындай көтөргөн демилгеси туура эле. Менимче жүйөсү бар да, себеби ошол диплому бар же жок деген киши тоолоп туруп эле анан айрым бул жерде мен байкашымча bir siyasi bir yönetkiyle kaldı da özürünü yapmayan bir iki kandidatı getirip talapkerdi çiftetiyle o şumun tinç falan da oldu. Ага чейинде бир ошо диплом текшерүү маселеси чыкты эле ага. Текшерүү чыкканда бир канча депутаттардын, губернаторлордун, бир топ атка минерлердин дагы аттары айтылып коомчулукта ызы чуу болуп жатып калганбыз да. Анан ушул диплом текшерүү маселесине байланыштуубу? Бул мүмкүнбү? Бир чети ошого деле байланыштуу. Себеби мына соңку мезгилдерде саясий муңдук деген сөздү аябай бир жакшы колдонуп алдык го. Эми ал кимге кандай деген дагы маселе. Бирок буга чейин өзүн да калдап, кесиптештерин да калдап, мамлекетти да калдап, менин жогорку билимим бар, жогорку билимдүүмүн деп, бирок курсташтары, группалаштары табылбай келе жаткан бир топ ошо саясий элитанын өкүлдөрү бар. Эми алардын бардыгы эгерде өзүн алдаса, өңгөнү алдаса, мамлекетти алдаса, ал эмнени жаратышы мүмкүн? Бунун моралдык жагы да өтө жогору. Анан бул диплом менен куугунтуктуш менен токтотолу болду деген мындай бир аракеттер деле бул жерде болушу мүмкүн. Анын депутаттар эми өздөрүнүн жүйөлөрүн өздөрү келтирет. Бул мыйзамды алып чыккан демилгечилер мына Кадыр Бартуу эле биз жакшы тааныган, сыйлаган депутаттар болуп атат. Анан ушундай мыйзамды кандайча алып чыгып калды, бир чет таң калыштуу. Ошон үчүн бул жерде бүгүн адам ресурстары деп аткан мезгилде ушундай бир билимге басым жасайлы. Кыргызстанда ушундай кен байлыктар жетишсиз, бирок адам ресурсу менен алдыга чыксак болот деп ушундай бир талаптарды коюп аткан мезгилде бул теңирден тескери иш болуп атат да. Ошон үчүн бул маселени эми мына социалдык сетте деле, коомдо талкууда деле бир бери дегенде эле 90% 10% болуп атат. 90% кантип эле ошо билимсиздер келип мамлекетти башкарсын, билимсиздер келип элдин тагдырын чечсин деп туруп каршы чыгып атат. 10% гана жанакы конституциядагы укук билимсиздердин арасында деле дипломдуу билимдерден өйдө турган мыктылар бар. Алар эмнеге аралашпаса болбойт деп бир 10% бул жерде. Тарыхты эске салсак, мисалы легендарлуу парламенттин курамында баягы алыскы тоолордон ошо чабан болуп эмгектенгендер деле, трактористи деле баардык чөйрөдөн бирден келип, анан ошо легендарлуу парламент түзүлүп, азыр бүгүнкү күндө Кыргызстандын ошо мындай айтканда бара турган жолу такталган делинет эмеспи? Анан балким булардын келтирген жүйөсү ошол легендарлуу парламентти аткарып аткан ишке ыктап аткандыр. Эми легендарлуу парламенттин ичинде мейли малчылар болобу, чабандар, дыйкандар болобу, башка катардагы жумушчулар болобу. Бирок алар гезитти, ар бир гезитти окуп, текстти шар окучу. Бүгүнкү күндөрдө ошол текстти да шар окуй албай атпайбы? Алар ошол мезгилде сөзгө аралжы, бирок сөзгө аралжы кечиресиз. Текстти биздин депутаттар шар эле окуйт ага. Ал тургай биздин депутаттардын арасында кече жакында эле Бакасов ошо Адахан Мадумаров менен урушандай бир пикир келишпестик келгенде ошо бир кагазга толук эле жазып алып, ошону толук шар окуп берди. Ал бул жерден сиз жаңылып атасыз. Эми ошондой шар окуган депутаттардан кечирим сурайм эми. Шар окуп берди. Шар окуп берди, бирок интонациясы окшошпой калды да. Анан ошо окуп атканда минтип жерди карабай, кичине өйдө карап, мындай бир публиканы да карап коюш керек да. Ошондо баягы текстти өзү жазды деген мындай түшүнүк пайда болот да. Ал эми ошол эми ал улам молодец.
элге аябай көп жардам берип атат, ошондой текстти катасы жок жазып атат. Бирок бардыгы эле уландай эмес да. Ошол текстти өзү отурагалы ошол жерден жаза албайт көпчүлүгү. Гимн буга чейин эле чыкпады эле, гимнди толук жатка билбеген депутаттардын деле. Окуй албайт. Эң баягы кызыгы ошондой болуп атпайбы? Алган эмес мына Раматов Салжан Жигитов 2005-жылдагы революциядан кийин баягы текст окуп атканда эле, президент текст окуп атканда, бул башкармадан айырмасы жок го текст окугандан деп. Адамдын текст окугандан, сүйлөгөндөн, анан кийин жазгандан ким экендиги билинип калат. Да бир кошумчада буга чейин баягы 7-чакырылыштын депутаттары ант берүү аземинде дагы бир журналисттер мындай айтканда бир материалдар чыгашты. Кандай десеңиз, мисалы Мирлан Самыйкожо, Нуржигит Кадырбековдор текстти карабай туруп ант беришти деп бир жаңылык катары журналисттер айтып чыктык да, биз моюнубузга алабызбыз. Баарыбыз эле айтып чыктык. Эми бул депутат үчүн, эл өкүлү үчүн кандай бир көрүнүш болуш мүмкүн? Эми жокегине сөз бербейм. Эми албетте билими биз кайра эле ошо билимге такалып атат да. Билими ал формалдуу ошол документи жок болсо, диплому жок болсо да билимдүүлөр болот чынында эле. Мисалы биздин айылдан бир жерде ишибиз бар. Биздин айылдагы китепканада Союздун балында 4444 китеп бар эле да. Мындай райондук гезитке чыккан 4 орунду 4 деген цифралар болгон үчүн эсимде калыптыр. Анан кызыгы ошол китептердин бардыгын калтырып окуп чыккан ошол киши. Болсо мектепти эле бүтүргөн, башка эч каяка техникумга да эч каяка да окуунун мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Анан кыргызча китептерди окуп бүтүп, орусча китептерди окуган. Андан ары анча-мынча тайча китептерди окуган. Кошуна мектеп, кошуна айылдагы чоңураак китепканадан, анан райондук борбордогу китепканадан ташып окуган да. Анан ошол киши азыр кетип болсо анча-мынча кандидат, илимдин кандидатмын дегендерден жакшыраак билет да, көп нерселерди. Саясатты да жакшы билет, мыйзамдарды жакшы түшүнөт, логикасын бүт баарын мындай көз карашы мындай акыл эстүү башкача киши да, деңгээли өйдө. Анан азыркы заманда чындыгында эгер чындап билимдүү болсо, билимдүү болом десе, мүмкүнчүлүккө чоң да. Баягы Лениндин, Сталиндин, ошол кездеги баягы Горькийлердин формалдуу документи жок, бирок билими жогору деп атпайбы. Олардын дооруна салыштырмалуу азыр бир фантастикалуу бир жомоктогудай сөздөр. Сиз ошо билим сөзсүз түрдө болушу керек, билимдүү болсо маселеси жок деп атпайсызбы, дипломдо кажети жок деп атпайсызбы? Ошол үмүт айтып атасыз да. Анан ага азыр бул мыйзам долбоорунун демилгечилеринин эң бир келтирген жүйөсү жанагы сиз айтып жаткандай эл ичинде мындай дипломсуз деле билимдүүлөр жана дагы эл ичинде болуп жаткан социалдык маселелерди жеринен билген, чечүү жолдоруна чейин билген сунуштары бар адамдар бар. Ошо алардын ошо депутат болууга жана 24-берененин 3-пунктуна дагыдай мындай каршы болуп калып атат. Алардын адамдык укугун биз чектеп коюп атабыз. Ошон үчүн жол ачып берели деп жөө келтирип атышат да. Ошону алып жүйөсүнө кошулса болот. Анан негизи билимди дипломдуу эле эмес, дипломдон мурдараак билимди текшериш керек. Депутаттарды электен өтүрүш керек. Ошол мисалы механизмдер толтура да. Тез тапшырса болот, тез ыкчам түрдө. Ошол канча 100 суроодон канчасын өтүп бере алат. Эң эле жөнөкөйдөн баштап, анан кимиси кандай экендигин элге көрсөтүлүп койсо болот да. Мына силер 1000 сомдон добушкарды сатып чыгарып аткан депутаттыңардын деңгээли мондай экен, койгула вет болсоңор өтөрбөй дейт. Ошондой барьер тосмо коюп койсо болот да, дипломду карабай деп. Андан сырткары теледебаттар бар. Мына өмүрөк диплому болсо деле билим сапаты өтө начар болот. Андан көрөк мындай тест түрүндө болобу, текшерүүдөн өткөрөлүбү деген сунуш бар экен да. Жокпу, кандидат, доктор, профессор болсун, мени академик болсун. Документ бирок текшериш сөзсүз түрдө. Ооба, бул биринчиден адамдын жана IQ-сун текшериш керек. Адамдын жанакы аң сезими кандай, логикасы кандай, азыр интеллектуалдык деңгээли кандай, биринчиден аны текшериш керек. Бул депутат деген бүт бардык коомдун күзгүсү. Депутатты карап туруп башкалар түздөнөт. Депутаттын ошол жерде жанакындай эжеле окуп атканы, шар окуп атканы, анан ал жерден төө десе б дегени булардын бардыгы жана коомдо көрүнүп турат дагы. Анан ошо депутаттар жанакындай ар түрлүү аталышка өздөрү эле кабыл кылат. Чимкириги дейби, китеп окубаган дейби, сабатсыз дейби, билимсиз дейби,
өзү эле көрүнүп калат. Ошон үчүн ошондой аталышка жеткирбеш үчүн депутаттардын жанагындай мыйзам боюнча түшүнүгүн биринчиден, экинчиден жанагы гимнди жатка билеби, мамлекеттик атрибуттарды жатка билеби, кыргыз тилин мыкты билеби, кыргыздын жанагындай бир мындай бир наркын, маданиятын жакшы билеби, тарыхын билеби, булардын баардыгын бир текшерүүдөн өткөрүп койсо өтө жакшы болот. Бизде буга чейин андай текшерүү жок да. Ошон үчүн бизге ар кыл депутаттар келет. Кээ бир депутаттардын, кээ бир мамлекеттик кызматкерлерди мына тарых маселеси боюнча мен аларга көп кайрылып атпаймынбы? Кыргыз эң байыркы Борбордук Азиядагы эң байыркы калк, анын тарыхын изилдеп алалы десек, оозун ачып таң калып анан кийин анын эмне зарылдыгы бар деген азыр жогорку тарыхтан сүйлөсөңүз алар жомогуп аткандай сезип, жогорку кызматтагыларды көрүп алып таң калам да. Тарых боюнча келип сүйлөгөндө оозун ачканда эле анын жанагындай бир тарыхтан ушунчалык сабатсыз ушундай бир жогорку элитанын өкүлдөрүн көрүп кээде ушунчалык бир таң каласың. Ошон үчүн биз баягы өнүгөбүз десек, ошол башында тургандар билимдүү, интеллектуалдык деңгээли жогору болуш керек. Анан ачыгын айтыш керек. Мына диплому жоктор, мыйзам эмне экенин түшүнбөгөндөр, акчанын күчү менен, жанакындай билектин күчү менен келип алгандар тиги жерге келгенде өздөрү эле уят болушат. Ушунчалык кемсинишет өздөрүчө. Төө десе бие деп турса тиги жерден. Бирок алардын бир артыкчылыгы бар. Алар ушунчалык бир ылдам иштейт. Ошол жерде катарда канча кнопка болсо ошону басып үлгүрөт. Ушундай бир артыкчылыгы бар, жетишет. Аны ушул жагында таң бериш керек. Себеби аларды ошого адистештирип коет дагы. Анан ал жанакындай билимдүүлөр, мыйзамды түшүнгөндөр анан кийин алдыга сүрөй берет, тигилер болсо акырын отуруп алып кнопка менен отурушат. Ошондой дагы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде эми Кыргызстан башка мамлекеттерге бир шылдың болбош керек да. Буга чейин эле, мисалы 2021 жылкы шайлоого чейин деле жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге дипломдор талап кылынган эмес турбайбы? Бул мындай тарыхты эске алганда ушундай коомдук талкуу болду эле ушул кездерде. Буга чейин жалбай койду. Ага чейин баягы элдин өзүндө эле жогорку билими болбосо депутаттыкка барыш болбойт деген жанакындай түшүнүк болчу. Ошондой коомдо элдин өзүндө эле ошондой пикир болчу. Алдап жанагы сатып алган диплом менен, жанакындай бир алдамчылык менен жогорку билими бар деген жанакындай бир түшүнүк элде болгон эмес. Анан кийин эле келип туруп азыр эми министрлер, депутаттар, президенттин областтардагы өкүлдөрү, ак үйдөгүлөр, көк үйдөгүлөр, ошолордун баардыгын келгенде жанакындай мамлекетти дагы өзүн дагы элди дагы алдап жүргөн жалган диплом менен жүргөндөр көрүнүп калбайбы? Калып атпайбы? Анан Жоке туура айтты. Бүгүнкү күндө өзгөчө баягы Акаевдин жогорку билимди билим кесип бериш эмес, бизнес катары алдыңкы планга жылдыргандан бери билимсиздер аябай күчөдү. Эми ал жерден жанагы эптеп өзү бул жакта жүрөт. Кээде армияда жүрөт, кээде башка жакта жүрөт. Бирок окуду, экзамен тапшырды деген жанакындай кадимгидей катышып диплом алгандар көп. Аларды жанакындай мыйзамдаштырган. Себеби Россиядагы мигранттар же бул жактагы бизнесмендер ошол мезгилде жанакы ар биринин бирден экиден куратору мугалим болгон. Ошого тиешелүү акчаны берип койчу. Ал ошол акча менен жүгүрүп, анан жанакы бүт бааларын койдурчу. Анан ошондон улам жана дипломдордун өзүнө тиешелүү катталган номердеги дипломдорду алып, ал мыйзамдуу эсептелчү. Бирок ошолор тиги аудиторияга барып, өзүнүн жанакы профессорун, кураторун, агайын тааныбаган бүтүрүүчүлөр өтө көп болуп кетти да. Мисалы бул студенттик доордо, студенттик окуу жай учурунда студенттер мындай жашоого болгон көз карашы каныгып, деги эле эртең эмне болот, кандай жол менен барам, кандай келечекке эмне алып бара алам деген бир ой чабыттар менен жүрөт эмеспи? Анан бир студенттин да өзүнүн аурасы деле бир башкача болот эмеспи? Анан азыркы мыйзам долбоорунда ошо студент болбосоң деле, депутат болсоң болот деген ой болуп атпайбы? Анан дагы бир булардын жөө келтиргени, депутаттардын жөө келтиргени,
ар тармакта ошо өзүнүн ишин билгендер калып атат деп атпайбы. Ошол студенттик жашоону билбегендер, студенттик жашоону түшүнбөгөндөр, билим кандай жол менен келерин түшүнбөгөн адамдар депутат болсо билим жаатында калып кетпейбизби? Эми жөкө кандай экенин билбейм, мен элестете албайм да. Билимсиздер башкарган коом чын эле караңгы коом. Анын үстүнө биздин коом ушунчалык бүгүнкү күндө түркөйлүккө жанакы жиниккен коомго айланып калды. Анан эгерде билимсиздерге ошондой мүмкүнчүлүк берип койсок, анда Кыргызстанды дагы бир сазга батырып алабыз да. Андан көрө биз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ушундай кризис мезгилде дагы дүйнөдөгү жанакы ааламдашуу мезгилинде Кыргызстан эмнеси менен алдыга чыга алат деген маселени коюп, жаштарды жанакы дүйнөлүк IT технологиялык жогорку билим менен сугаралы деп атканда, жаштардын демине бул суу чачат. Азыр көпчүлүгү ачыгын айтыш керек, окуштун кереги жок, жогорку дипломдун кереги жок, жөн эле сертификат алып алып туруп ошо менен эле иштесек болот деп, эми башкасын айтпай, менин балдарым деле бар. Бүгүнкү күндө окуштун кереги жок болуп атат. Биз деген мына IT технологияны мыкты өздөштүрүп алып эле ушу менен керек болсо турмушубузду дагы, сизди дагы багабыз дегендерчи. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө ошондой мезгилде бул жаштардын билимге болгон умтулуусуна суу себет. Ушул эгерде мыйзам өтүп кете турган болсо, азыр сөзсүз түрдө жогорку билимге жетип, ошондой бир студенттик чөйрөгө аралашып, студенттик чөйрө дагы адамды ушунчалык бир жакшы нерсеге тарбиялап коет. Ошондой чөйрөгө баргысы келбеген жаштар көбөйөт дагы, анан жогорку билимге келбейбиз деп четинен чыгышат. Ошон үчүн биз жаштардын баягы үмүтүнө дагы суу сеппешибиз керек, ушундай мыйзамды кабыл алып алып. Ошон үчүн жаштарга кайрадан стимул берип, сөзсүз түрдө окугула, келечекте Кыргызстанды билимдүү, илимдүү, жогорку чеберчиликтеги адистин өкүлдөрү башкарат деп биз аларга дем берип турушубуз керек. Билимсиз депутаттар кантип дем берет? Кантип ошолорго тиги шык жаратат, мотивация берет? Ошолорду билимсиз депутаттарды бир чогултуп туруп, студенттик аудиторияга киргизип коюш керек. Студент менен бет маңдай ошол жерде пикирлешип көрсүн. Ошондой баягы шарттарды дагы түзүш керек. Иши кылып бул жерде бир кызык окуя болуп атат. Кыргызстанды алдыга эмес, бир кылым артка тарткан аракеттер болуп атат да. Ошо, пикириңиз. Негизи ошол дипломду ыйгаруучулар ошол университет, факультет, анан мамлекеттик экзаменди кабыл алуучулар, ошолор койгон баасы үчүн жоопкерчиликти тартыш керек да, сөзсүз. Алар диплом берүүчүлөр дагы. Анан жөн эле ошол акча берип койгондор үчүн эми ар кандай неме менен берип койгондор ошентип жалган дипломдуулар көп болгондуктан, анан студенттердин ушундай дипломсуз деле иштей берсе болот деп, сиздин жана IT боюнча айткандардыкы бардыгыныкы туура. Сей азыркы заманда ал университеттин программасында, мисалы улуттук университет болобу, гуманитардык университет, азыр мамлекеттик университет болуп калды, Бишкек мамлекеттик университети. Дагы башка өзүнүн университеттердеги ошол IT тармагындагы билим берүү, азыркы реалдуу түрдөгү IT тармагындагы дүйнөлүк тенденциялардан артта калып атат көбүнчө. Ошон үчүн студенттер сөзсүз түрдө 4 жыл же болбосо магистратурага чейин 6 жыл бүтүрмөп убакыт коротпой эле бир 2 жыл 3 жылда аяк катуу иштеп, изденип, өз алдынча көп аркаяктардан, булактардан керектүү маалыматтарды алып алып, окуп, чыгармачылык менен өсүп, анан иш таапкерлер бар. Аларды эч кандай тоскош керек. Сен сөзсүз түрдө могул жерде студенттик чөйрөдө жүрүшүң керек, мындай бүтүрүшүң керек, диплом алышың керек деп башын урпай эле коюш керек. Анан азыркы мына кече анан билим дегенде баягы IT жөнүндө айтканыңыз туура да, интеллектуалдык коэффициент. Бул жөн эле ошол жаттап алган фактологиялык бир, мисалы тарыхтан хронологиялык баланча неме, мисалы македонский баланчанчылык мындай кол салган, Персия менен мындай согушкан тигүү деп фактологиялык маалыматтар эмес, ошолордун себеп натыйжалык байланышы, логикасы, андан кийинки мындай тарыхый мындай цивилизациялык өсүштүн бир баскычтары, азыр ошолордон эмне бизге кандай сабак алсак болот дегенде бир аналитикалык бир ой бүтүн өсүргөн билим болсо, ал башка нерсе. Функционалдык сабакка басым жасаш керек, фактологиялык эмес, функционалдык. Демек, ошол алган билимин турмушта өзүнүн кесибинде колдоно билген адистер керек, кесипкерлер керек. Биз формалдуу түрдө чындай эле мындай текшере келгенде
Ошол Ага, сиздин айтканыңыз ошо күнүмдүк ыктап аткан жокпу? Күнүмдүк жашоого. бул күнүмдүк да келечекке да керек. Мисалы мен неме журналист болсом, балаларым бүт бойдон беш, ошол мугалимдер окуткан лекциялар бүт бойдон жаттап алганмын, шакырап эле сайрап берип, дайыма 5-6 жүргөнмүн. Бирок мындай 2 абзац текстти жакшы жазсам, ошол койгон бештерин ошол кызыл дипломдун милиция рестке жарабайт да. Алар өздөрүнүн түшүнүгүндө, өздөрү туура деген нерселерди окуткан. Мисалы Лениндин публицистикалык чеберчилиги дегенди окуткандай да. Тагырага сиз ошондо ошо билим бүгүнкү күндөгү билим берүү системасына дагы реформаны киргизүү керек деп сунушту айтып атпайсызбы? Кече мен баары сыйлаган бир мыкты депутаттардын бири bir terminini çataştırıp aldı da. Oku forması degendi ata-eneler men çoğu anaktaş gerek depsinger bunlar tap takır tura emas mektepke birlikte forma kiriş gerek bir kiriş gerek belki de eken al mektepte kiyetilen birlikte forma menen okutu formasını çataştırıp aldı. Al kişi könelsin emas al bardağına ошол майда студиясына сен билген келдет эмес бирок мен атайын дегеним окуу формасын тандаганда рая сонун күчтүктөр бар да. Онлайн. Анан ар түрдүү bir elektronik internetteki arkadaşlar bloklardan faydalanıp durup intensivlik türlü, her türlü ayar akşam okup 5 yıl emes, 6 yıl emes bir adil bir yılın içinde gerekirse 2'den 3'ten adil algılan güçlük var da eğer yaşların özünü şığı olsa, değerinde var olsa çevreye özleştirip alır eksternatta tolum kirgisi болады да. Мыктылар текшерип атан комиссия. Макул ага, эми бул жерден сиздин айтып атканыңыз боюнча аз убакыттын ичинде эле аябай аракеттенип жакшы билим алып койсо деле болот деп атпайсызбы? Туура айтканыңызда калет бар. Бирок деген нерсе бар да бул жерде. Жалаң эле ушул азыр депутаттарыбыздын ушул демилгеси эгер ишке ашып кете турган болсо, жаштардын көбү диплому жок эле жана азыркы сиз айтып аткандай бир кыска убакыттын ичинде эле жакшы билим алып эле ошол жаатта иштей берсек болот деген ойду карманса дейли. Эртеңки күнү, десеңиз, эртеңки күнү башка мамлекетке чоң жакка жумушка чакыра турган болсо, же болбосо бир элчиликке, же болбосо өзүнүн келечегине бир керектүү абдан кыялданып жүргөн жакка Кыргызстан эле эмес. Биз чет мамлекетти да алып карай турган болсок, ал жакта сөзсүз түрдө бизди ошо окугандыгы тууралуу дипломду талап кылат да. Анан ошондо ал ошончолук аракет кылган жаш улан кыздарыбыздын келечегине балта ошол жерден чапкан болбойбузбу? Şu diplomu жок деп коюп. Жаштар чөп турат. Ошол мисалы Болония системасы боюнча кайсы өлкөдө кандай талаптар бар экендигин, Европада кандай, Америкада кандай, Канадада, Японияда кайсы жерде кандай айырмачылыктар бар экенин бүт баарын билет. Мындай сынап окуйм деп өсөм деген жаштар аяа сонун билет. Алар ошого алдын ала даярдалат. Жанагы жалпы республикалык тесттен тышкары TOEFL башка ар түрдүү нерселердин баарына тимеле чымыркандырып иштеп, баткенден туруп алар мындай. Аныңыз туура. Болгону биз чоң кызмат жөнүндө айтып атабыз да. Эгер чоң кызматка чакыруу болгондо сөзсүз түрдө дипломду талап кылышат да мисалы. Ошол диплом керек. Диплом талап кылыш керек. Бирок эгер диплому бар туруп билбесе, ошол жалган диплом алгандын дагы, анан дипломду бергендердин да жоопкерчилигине катырыш керек да. Күчөтүш керек. Бизде мындай болду да. Алып караганда оюңуз. Бизде бүгүнкү күндө ачыгын айтыш керек, жогорку окуу жайларындагы билим берүүнү таптакыр түп тамырынан өзгөртүш керек. Билим дагы бериш керек, кесип дагы бериш керек. Анан адамдык тарбия дагы бериш керек. Себеби бүгүнкү күндө бизде мына билимге гана көңүл бурган менен кесиптик кесип берүү, анан адамдык тарбия берүү артта калып калып атат. Ошон үчүн бул жагын караш керек. Анан кийин кыргыз жаштары бүгүнкү күндө мигранттар дагы башкалар дагы өтө мындай бир акылдуу бир чөйрө жаралып атат. Америкада кыргыздар америкалык колледждерди банкротко учуратып атат. 3 жыл, 4 жыл айтишниктер даярдаган колледждерди кыргыздар 8 айда даярдап туруп, рынокту жеңип атат. Булга там бериш керек. Бирок ошол эле учурда баягы жаштардын IT технологияга болгон жанакындай умтулуусун, ошондой бир билимин жанакындай чектебей, бирок мына бир экиге бөлүш керек. Азыркы IT технологияны өздөштүргөн жаштарга өзүнүн тармагында иштөөгө мүмкүнчүлүк бере бериш керек, дипломду сурабай. Ошол эле мезгилде мамлекеттин тагдырын чечип аткан, адамдын тагдырын чечип аткан кесиптерге сөз түрдө жогорку билимди талап кылышыбыз керек. Мисалы үчүн, кантип сен ушул келечек муунду тарбиялап аткан окуучуларга диплом жок, мугалимдер сабак берсин деп ошондой талап кантип болсун? Ошол эле мезгилде
адамдын жашоосуна эң зарыл дарыгерлердин, диплом жок дарыгерлерге ким барат дарыланганы? Мына ошол сыяктуу эле мамлекетти өнүктүрүп, мамлекетти туңгуюктан алып чыгып, мамлекеттин башында саясий элита катары өрнөк болуп турган адамдарга сөзсүз түрдө бул жогорку билим, дипломду сөзсүз түрдө талап кылыш керек. Мына ушундай ажыратышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен жогоруда жогорку кеңештин депутаты болуу үчүн диплом керекпи же керек эмеспи деген теманын тегерегинде талкуу кылдык. Албетте, ар бир сунушталган мыйзам долбоорундагы күнгөй тескейи бар эмеспи, анын дагы пайдалуу жактары бар чыгар. Муну дагы депутаттар сунуштар алдында миң ойлонсо керек деген үмүттөбүз. Аман туруңуздар.